армысыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу энергетиктер, урматтуу коноктор, урматтуу аксакалдар. Энергетика экономиканын күрөө тамыры, калктын жашоо шартын жакшыртууга өбөлгө болуучу негизги тармактардын бири болгондуктан аны өнүктүрүүгө мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл буруп жатканыбызды баса белгилеп айтып кетким келет. Жаңы кестерди куруп, экономиканы өнүктүрүү, ошол эле учурда жаратылышты сактап калып, келечек муунга бузбай этпей өткөрүп берүү биздин башкы милдетибиз. Азыркы тапта энергетикалык көз карандысыздыкты жана коопсуздукту камсыз кылуу негизги максаттарыбыздан болуп турат. Бүгүнкүдөй шартта бул максаттарга жетүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр жумшалууда. Мунун алкагында бүгүнкү күндө энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүүгө, анын ичинде чакан кестерди курууга өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Бул тармакты өнүктүрүүгө салымын кошуп жаткан мекенчил, тажрыйбасы мол азаматтарыбыздын аракети менен өлкөбүздүн аймактарда чакан кестердин курулуп жатышы албетте кубандырбай койбойт. Тармактык ири долбоорлорду ишке ашыруу келечекке болгон маанилүү кадамдардын бири. Ошондуктан бүгүн биз Кыргыз Республикасынын энергетика тармагы үчүн тарыхтын жаңы барагы ачылып жатат бизде. Биз сиздер менен бирге стратегиялык объектини Киров суу сактагычында Баласаруу ГЭСинин курулуш иштерин баштап, капсула салуу аземине чогулуп отурабыз. Бул биздин өлкөбүз үчүн өзгөчө маанилүү окуя. Кыргыз Республикасы эгемендик алган 30 жыл ичинде алгачкы жолу мамлекет тарабынан ушундай долбоор ишке ашыра баштады, ушундай долбоорлор. Баласаруу ГЭСинин курулушу мамлекеттик генерациялык кубаттуулуктарды жогорулатуу үчүн чоң дем берет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзөт деп бекем ишенем. Баласаруу ГЭСинин иштөө режими Киров суу сактагычынын сугат режими менен синхрондоштурулуп, акыркы технологиялардагы колдонуу менен заманбап жабдуулар орнотулат. Платинанын механикалык жабдуулары модернизация болот. Ошондой эле Киров суу сактагычына агып келген жана агып чыккан суунун көлөмүн эсепке алуунун эң жаңы системалары киргизилет. Бул чаралардын бардыгы Киров суу сактагычынын ишин кыйла жакшыртат жана сугат үчүн суунун топтолгон көлөмүн сарамжалдуу пайдаланууга жардам берет. Баса белгилей кетчү жагдай, жаңы ГЭСти долбоорлоо жана куруу, монтаждоо иштерин атамекендик компаниялар жүргүзөт. Өзүбүздүн компаниялар салат буюрса. Мындан тышкары, аталган долбоор ишке ашканда иштелип чыккан электр энергиясы сатылып, андан түшкөн каражат менен кабыл алынган финансылык милдеттенмелер толук жабылат. Өлкөнүн мамлекеттик бюджетине эч кандай оорчулук келбейт. Баласаруу ГЭСи Кыргыз Республикасында мамлекеттик кичи гидроэнергетиканын локомотиви болот. Алдыга коюлган милдеттерди чечүүдө тынымсыз аракет жана өжөрлүк менен долбоор өз убагында ийгиликтүү аяктайт деп ишенем. Шуга байланыштуу бардык тийиштүү мамлекеттик органдарга Баласаруу объектисинин артыкчылыгына өзгөчө көңүл буруп, курулуш маселелерин ыкчам чечүү үчүн өз убагында эффективдүү чараларды көрүүнү тапшырамын. Ал эми энергетика жана өнөр жай министрлигине долбоорду толугу менен кынтыксыз, ийгиликтүү жана сапаттуу ишке ашыруу жоопкерчилиги жүктөлөт. Урматтуу мекендештер, урматтуу коноктор, биз Кыргызстандын гидроэнергетикалык потенциалы өтө жогору экенин сыймыктануу менен айта алабыз. Себеби аны өнүктүрүү республиканын энергетикалык өнүгүү программасынын негизги стратегиялык максаты болуп саналат. Өлкөбүздүн энергетикалык потенциалын элибиздин кызыкчылыгы жана бакубат жашоосу үчүн колдонушубуз кажет. Ошондуктан бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ишеним артып, болгон күч аракетибизди жумшап, ушундай мүмкүнчүлүктөрүбүздү туура колдонуубуз зарыл. Учурда Баласаруу ГЭСинен тышкары Камбар Ата ГЭС 2-нин экинчи агрегатын ишке киргизүү долбоору, Токтогул ГЭСин жана Атбашы ГЭСин модернизациялоо, Папан, Орто Токой, Төрткөл суу сактагычтарында, ошондой эле Камбар Ата ГЭС 1-дин жана Каракөл ГЭСинин долбоорлору иштелип чыгып жатат. Бул долбоорлордун аякташы Кыргыз Республикасынын энергетикалык коопсуздугун толук чыңдаганга, бардык жарандарыбызды электр энергиясы менен толук камсыздаганга, ошондой эле эл аралык келишимдер боюнча электр энергиясын жеткирүү жаатындагы милдеттенмелерибизди аткарууга толук шарт түзөт. Сөзүмдүн аягында талас жергесинин күжүрмөн калкын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык мааракеси
ошону менен бирге өлкөбүз үчүн стратегиялык мааниси чоң долбоордун ийгиликтүү башталышы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул кез көп жылдар бою республиканын өнүгүүсү жана гүлдөп өсүшү үчүн кызмат кылсын. Бардыгыңыздарга ден соолук, ийгилик, үй бүлөңүздөрдө бакыт талай каалаймын.